Бүгін бізде бір өзгөчө чыгарылыш болот. Бүгін сіздерге боз үйді нөлдөн баштап бүткөнгө чейинки толук видеону сіздерге тартып айтып экенбиз. Анда эмесе видеону таканса көргүлө, лайк, подписка басууну унутпаңыздар достор. Анда эмесе биз баштайбыз. Боз үйдү тигип атканда эң биринчи көңүл бурула турган жер, биринчи болуп туруп жерде түз жерин тандап алынат. Андан кийин бул бөлүгүн кереге деп коет. Буну атайын ушундай орнотуп алынат экен. Анан мынтип атайын керегени бириктириш үчүн ишетилип турган жиптин аталышы капшыт деп коет. Капшыт обязательно ушундай нерсени бириктириш үчүн колдонулат. Бул боз үйдүн неги размери 85 баш, диаметри 6, анан кереге да 6 канат деп коет. 6 канат дегени ушундай атайын керегелердин саны 6 болот. Керегени орноткондон кийин андан кийинки процесс уже эшикти орнотулат. Эшикти өзүңүзгө жаккан жакка коюп туруп Ол ушунча катуу тарта берет экен да. Коркпой тарта берет. Азыр айтып өткөртпөдү. Керегенин бир 3 жагы ичинде болсо, асты сыртта болот. Куту ушундай эле бул жак наоборот. Бунун асты ичинде, үстү жагы көрдүңүздөр. Бунун прочность, стойкость деген жерлерине ушул нерсе иштейт. Тешиктери бекер эмес достор, буга атайын анан жиптерди кереге менен байлаш үчүн колдонулат. Бул жакта көрүп атасыздар, атайын ушул тешиктерден байлаганга колдонулат. Негизи диагоналы түз чыгыш үчүн эгер жер түз же асфальт боло турган болсо, кийип алган жакшы экен. Азыр бизде жер мындай огород болгондугу үчүн метр менен эле эсептеп алдык. Диаметри эмне үчүн маанилүү? Анткени ортодо түндүктү коюп атканда ал өтө кыйнайт. Ошон үчүн азырдан диаметрди фиксация кылып алыш керек болот. Керегени тартып, эшикти орноткондон кийинки кыла турган иш бул аталышы эмне? Кереге чалгыч. Кереге чалгыч менен ушинтип ороп чыгылат. Негизги максаты мына үст жакты мындай катуу кармап туруш үчүн. Кайра эле көрсөңүздөр, эшикке барып тагалып, эшикке кайра байланат. Боз үй тигүүдөгү 4-чү этабы желбоо. Бул негизи боз үйдү шамалдан мындай общий боз үйдү контроль кыла турган, негизги кармай турган элемент. Достор, азыр кийинки этап түндүктө көтөрө турганга келдик, бирок бизде бакан жок болгондугуна байланыштуу мынтип 2 уктан эле бакан өзүбүзчө жасап алабыз. Кийинки этап билесиздер достор, мынаны уктарды негизи түндүктү көтөрөбүз. Түндүктү көтөргөн үчүн уктарды айланасынан даягып коюп алабыз. Оп, оп, оп. Ушинтип бир адам кармап турса, калгандар анан секин уктар менен жардам беришет. Азыр эң борборунун центрине анықташ керек болот. Эң сложный моменттерден бири түндүктү көтөрүүдө. Ошон үчүн азыр мына канча 1, 2, 3, 4, 5, 6 арт жагына, ар жагына өтүп, ар жагынан сайып менен көтөрөбүз азыр. Укту мындай кылып туруп, укту мындай кыласыңар да. Жипти мындай тартып туруп, анан буга илесиңер. Мына казып баштап коюңчу.
keyingi процесс уг тизгич ошо менен боз үйдүн айланасында уктарды ар бирин ошо менен айландырып чыгат. Мына уг тизгич менен бир сыйра жөн эле айландырып чыккандан кийин кайра ошол баштаган жеринен катуураак тартып чыгыш керек болот. Ошондо бекем болот. Кийинки этап жабык башты üstüne orap çubuğu. Boz үйдүн тигилишинде кийинки маанилүү бөлүктөрүнөн бири чий. Чий эмне үчүн кылынат? Ар кандай курт кумурскалар, астынан жылан келип алышы мүмкүн, ошондойлордон коргоочу негизги маанилүү жер болуп эсептелет. Бул болсо эшик чий. Турдук 4 бөлүктөн турат. Бул айланасын кармаш үчүн жылуу бере турган функциясы. Бул бөлүгү үзүк. Азыр мына көрүп турган үстүнкү ачык жерини ошо менен жабылат. Бул 2 бөлүктөн турат. Акыркы кыла турган иштеринен бири бул сырткы жабык баш. Ошону ургондон кийин айтканда практикти биздин боз үйүбүз даяр болуп калат. Бул уже кооздош үчүн колдонулат.